Атандыктырбай эле бир деле кылып койсо. Эки колдо эле колдомокмун. Эки колдо. Биз кыргыздар эл эмне дейт деп атып эле банкрот болот атпайбызбы? Ошону токтотсо болот да просто асастан. Мыйзам чыгарса мыйзамга баш ийебиз да барыбыз. Biz Toğuz Turu'dan келе жатып, Ак Кыя, айылы ушул бул жер каяка карайт? Кайсы район? Актала районуна карайт. Анан биз ушул маркумду узатуудагы баягы жылкы соймой, карамал соймой, анан баягы той аштардагы, тойлордогу чыгымдар ошо жөнүндө элден сурамжылоо жүргүзүп жүрөбүз. Буюрса 1-2 ай бою ушул бир пикир жаратабыз. Анан ушуну жолго салайлы деп жүрөбүз. Өзүбүздүн демилге мененчи. Оюңар кандай негизи маркумду узатууда мындай чыгымдар боюнча? Оюусем азайчы керек да, ченим менен болсо эле болот да. Жок, ошону ченим менен эмес. Өзү такыры сойбогула деп атат да, союш арам деп атат исламда. Биз мусулманбыз да. Кандай карайсыңар? Болсо союш керек да, илгертен келткан эме. Ушундай болтпайбы? Ошентип уланып кетип атпайбы? Атаңдаш улап атат да. Болсо эмес, барында эле бар дейм айылда жашагандан кийин. Бирок ал кыйналып кылды да малдычы. Негизи токтотуп койсо кандай болот эле? Жакшы эле болот, токтотуп койсо деле болмок. Сиз кандай колдойт элеңиз эжеге? Мен эки колдо эле колдомокмун. Эки колдо. Биз кыргыздар эл эмне дейт деп атып эле банкрот болот атпайбызбы? Эң туура айттыңыз. Элди ойлойт, элди ойлобойт эле да бири-бирин азыр. Мына тойдогу чыгымдарга кандай карайсыз? Канча конок чакырып жөнүндө үйлөнүңсө жеңил болуш керек да. Эле чакырса болот да. Канча? Аябай деле дүркүрөтпүз. Минимум 100 деп койчу, тааныш бааныштарым менен. Ошону ресторанда, бул жерде ресторан жокпу? Каякта өткөрөсүздөр тойлорду? Үйдөн эле өткөрүп коебуз. Ресторандарда тойлорго баргандар болобу? Көп деле барбайбыз ара. Көп деле барбайсыздар. Сенин оюң кандай иним? Биз үйлөнгөнсүңбү? Жок, үйлөнбөк биз. Канчага чыктың? 22-ге. 22 уже качан үйлөнөм деген ниет бар? Быйыл буюрса. Буюрса, тойду кандай кыласың? Тойду эл катары эле айылга. Биз жакта башка жакта гүлөнкө жок да. Биз жакта чыгым деле тойго көп болбойт. Мисалы үчүн биз өткөрөсүңөр же карамал союсуңар? Эми карамал сойчусу да бар, кой сойчусу да бар. Ошону бир эле кой сойсо эл кабыл алабы? Болот ушундай өткөрөм мейли деп баш ийеби мыйзамга? Мага баш ийбейт деп колунда туруп бир кой союп койду, эмнеге жетет дейт. Ошону тегиз кылса анан ошо байларга атаңдашып атабыз, байга атаңдаш деп кыйналып атабыз деп атышат да. Кандай дейсиңер буга? Билбейм, эми азыр арим өзүнө карап эле оокат кылып калды. Ошо мыйзам чыгарат да буюрса. Мыйзам чыгарса мыйзамга баш ийебиз да барыбыз. Биз өзүбүздүн демилге менен чыктык Кыргызстанды кыдырыпчы. Могул тойлордогу ысырапкерчиликтер, маркумду узатуудагы акча чыгымдар. Шуну жолго салайлы бүт Кыргызстанды кыдырып жүрөм. Шуга кандай көз карашыңар бар? Четинен баштай берели? Мага көз караш Жылкы сойлоо биякты дагы деле? Жылкы сойлат эми. Ошону токтотсо болбойбу? Ошону токтотсо болот да, просто асастан. Азыр багы эле токтотуш керек. Сырасы токтотконду билбейм мен. Мен ол күндө токтотойн деп атам, ушуну жолго салып. Аны кантип биле албайт экенмин да. Кандай дейсиз? Бул эми токтотуп койсо болот да. Анан бул мыйзам чыгарса. Мыйзам чыгарса эл көнөт да. Анан бул мындай болот да. Бул илгери ата-бабадан калып калыптыр да, каныбызга сиңип калган. Мисалы үчүн бир 5 уюң же болсо 10 жылкың бар болуп туруп атанан газовка сойбой койсоң, кайрылы кошуна колуңдорун айтып чыгат экен да, капы ушуну. Эл айтып берет. Анан балдарына курап берип кой деле, ушуну эми союп татынакка аретинсеп көмүп койбой берет да. Эми просто элден уяла берет да, биз тигичи намыс кыла беребиз да. Муну жоюп койсо болот. Сиздин оюңуз кандай? 2-3 сойбой бирди кылып койсо болот. Неден бирди? Бододон. Главный курам соо тийиз. Алыстан кудалар келсе ачыкка кетмек бул. Эми ачыкка ден соолукка пайда да, кичине суу ичип койсо эчтеке болбойт. Азыр арыктаганда эмес, семиргенден ооруп атпайбызбы азырчы, туурабы? Ошого бирден болот. Жок, бирден ошол баягы колунда бир аз жогорактар атаңдашат экен ошогочу. Мен бирди союм деп намыстанып. Атаңдаштырбай эле бир деле кылып койсо. Силер оюңар кандай? Токтотсок болобу? Болот. Эмнени? Колдойсуңарбы? Эмнени? Сизчи? Эми эл менен болобуз да. Анан эл кандай болсо ошондой болобуз. Ушул той торопо жанагы маркумду узатуудагы чыгымдарды кыскартыш. Эми
Биз кыскарта албайбыз. Ата бабадан келген салт экен. Сиз атаңыз Мен орус. өлсөм балдарым ошо намыстан ошондой. Атаңыз орус болгонбу? Токтотсо, биз токтотобуз. Жок, атаңыз кайсы салтты айттыңыз ата бабадан деп? Салт боюнча. Мына гадавшина деген орустардан келген. Жылдык. Сороковой деген 40 орустардан келген. Исламда жок бул. Исламда бизди түшүнүп. Жакшы. Тар токтотсо, алар токтотот экен, кафеге алып барат экен. Анан биз эмне болду, үйдө кылган жокпуз дейткенди көрүп атабыз да. Могу кафеге алып барат. Эмне деген жылкыларды соёт, 10дон соёт, кээ бирөө 5тен соёт. Анан ошолорго туруп, атандашы болот, анан могу жарды жөө кембагалдар эме деп, эмне болот? Кой атам эметти эле, Куран окутайын мен дагы деп. Анан Жерде тойлор ресторанда болобу негизи? Эмнеде болот? Кайда болот? Ресторанда болуп калды азыр көбүнчөсү эле. Ресторанда той болгондо деле чыгаша чоң да баары бир туурабы? Ошону канча адамга чейин чектөө кылып бир эле кой сое турган кылса болот эле да, ал дагы өтө улам кетип атат, өтө көп болуп атат. Жок, бул мындай эми. Муну мисалы үчүн жана көп мал союлуп анан Куран окутабыз андай мындай деп анан Куда сөөк сырттан келгендерди отпа. Мунучу мисалы чай менен деле татынакай борсук сорсогун жасап Куран окутса а деле бар, тиет Куранчы. Анан главный эле эт тартып эле малды бытырап сое бергенде эмес да. Муну тыйып койсо болот да. Экөөбүз оюбуз окшош экен. Майли. Болду. Я кана азапта. Кызым айтып Болду. Маркумдар боюнча дейсизби? Маркумду узатуудагы чыгымдардай. Чыгымдар негизи ысырап коржукка жол беришиш керек да. Жеңил желпим жалаң эле койлорду союш керек. Койлорду. Ушу сойбой эле койсо болбойбу адам өлгөндө? Сойбосо да болбойт ба? Эмнеге болбойт? Койлордон союп, жылкылар, кара малдардан сойбой элечи. Чыгымды азыраак. Ал сойбосо эмне эл келбей коебу? Жок, эми баягы эл эмне дейт дегенсин жаман намыс бар эмеспи? Шарият, Аллах эмне дейт? Ошону карашыбыз керек. Ошо акырында Куран суннанын негизинде жашаш керек, шарият негизинде. Акырында эмес, сразу баштасак болбойбу? Ошо түшүнүк алып, илим алыш керек болот да. Эң туура. Илим алып анан ошо негизинде амалга ашырыш керек да, ишке ашырыш керек. Анан ниет жакшы экен. Акырындан да бар. Сен эмне деп сүйлөйсүң? Тойлорго үйдө болсунбу, ресторандабы? Үйдө да болсо болот да. Мында үйдөгүлөр той кылдыбы, сен ата-энең кыл элекчи? Кылышат. Кылганбы? Ооба. Кошумча акча таппай калган убак болобу тойлорго? Табышат. Таппай калганда убак болобу, болбойбу? Жок, табышат. Табабы? Байбы ата-энең? Нормально жашайт. Куртойбу, а? Сеникичи? Ата-энең кээде акча таппай урушкан убактарда болобу тойлордо? Ал эмеден да. Болушу эле мүмкүн. Жок, мындай болуп калдыбы кээде ушундай? Билбейм, биз таап эле. Айткың келбейт абы? Таап эле эметебиз. Чынын айтсаңчы, 50 сом берем. Урушкан эмеспи? Акча мен тойго барбайм деп. Урушкан эле эмес. Молодец. Мына сайзлуу адамдарын кара. Уруп атышат. Ушулар да баягы эт жейбиз дегендер. Топтолуп аял эркек аралашып уруп аткандар ушулар. Мына туугандар буйруса Актала өрөөнүндө азыр болуп келдик элек. Бул жагы Акталанын имамы экен. Аты жөнүңүз тааныштырып ушул ашыкча ысырапкерчиликте тойдо дагы, маркумду узатууда дагы 30 жылдан бери айтабыз. Бирөө мындай чыгып же бир жогорку кеңештен депутаттар кыла турган иш өзү. Же министрлер жасаш керек эле, же муфтий. Биз эми өзүм демилген менен шуну жасайлы деп чыктым. Буйруса жолго салабыз иншалла. Кандай оюңуз бар, эгер максатыңыз бар? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Урматтуу мусулман бир туугандар, негизгиси бул ысырап боюнча шарият дагы жакшы карайт. Негизгиси өлгөн жерде тойдо бул ысырап кылган бул Аллага жакпайт. Бул байке демиле көтөргөнүм аябай жакты. Ошол ысыраптын негизгиси азайтканга аракет кылыш керек. Анткени билесиздер, карантинде канча аракет кылдык. Ошо 3 бодон мал соёт эле. Ошону 2 койго түшүргөн аракет кылдык эле да. Ошону же болсо сойбогонго аракет кылып, ушундай кылдык эле. Ошолдар демиле да көтөрбөйт. Ошол себептен ушул байкемдин идеясы, ушул ысырапка жүгүргөнүм аябай мага жакты. Ушуну колдойбуз бардыгыбызчы. Ошол ысырапты жөнгө салып берсе эле болду, баарыбыз кылачы. Ысырап канткени бул карапайым адамдарда колуна жок болгон себептен канча кыйналат. Бул ысырап качан болот десе, ысырап эл көрсүн себептен болот да. Эл көрсүн не дейт деген себептен бул ысырап болот. Ошол себептен ушул байкенин көтөргөн идеясына биз аябай ыраазымын. Ошону баарыбыз кошулабыз ушул байкенин идеясына. Өзүм негизгиси Актала районунун имам хатиби болуп иштеймин. Атым Акылбек Эсеналиев болуп, таанылма Актала району боюнча бир
жакшы идеяны биз баштаганбыз. Негизи эки ой кошуп аз дагы болбой атат. Ушу байкенин идеясына мен кошулам. Буйруса барган жерде 95% колдоп атышат. Анан кээ бир адамдар мындай жылкы союш керек дегендер да болду арасында. Эми алар жакыны мүмкүн өтпөй турган деп ойлоп аткандыр. Эми кыска бойлук да. Эми бул шарият менен айтып атат да, бул арам деп атат да. Бир сөз менен айтканда өлгөн жерде тамак жеген арам деп атат. 3 күнгө чейин жыт чыкпаш керек деп атат. Анан 3 күндөн кийин дагы салт болуп кетпесин деген оюмда 100% токтотуп коюш керек болуп атат. Буну мыйзам кабыл алып указ чыгарып, ушуну буйруса ишке ашырабыз. Алла жардам берсин, биз себепкер болойлу. Анан ушул апрелдин 12-синен баштап 2 ай бою кетет. YouTube канал Тайм маалыматтан. Элиңиздер да шуну иштерин жүргүзүп, анан мыйзам кабыл алынса, же указ кабыл алынса, ошол элге түшүндүрүп, ушун туура болуп атат, эл байып кетет буйруса. Анан сооп деле жок да эми алдачы. Бул дүйнөгө да акыретке да пайдасы жок. Кайра зыян болуп атпайбы? İşinizlerге ийгилик болсун, Баптыр. Рахмат, аман болуңуздар.